Атамекен партиясы шайлоо карата үгүт иштерин Талас областынан баштады. Алгачкы жолугушуулар Манас-Ордо тарыхый комплексинде болуп өттү. Дал ушул жерде Орто Азиядагы уникалдуу тарыхый архитектуралык эстелик Манас бабабыздын күмбөзү жайгашкан. Көпчүлүк кыргызстандыктар үчүн бул мамлекеттүүлүктүн, улуттуулуктун баалуулуктарынын символу. Караңгы түшүп калгандай көлөкөсү көрүндү, кемип кеткен кыргыздын. Ата-баба байырылган куттуу жердин касиетине айтылуу манасчылардын Оргуштагы манасына шыктанган талапкерлер Талас аймагынын эли менен жолугушууга жөнөштү. Жолугушуудагы маанилүү маселе эл өкүлдөрүнүн ишмердиги. Аларды уурдатпай, мамлекеттин бюджетине акчаны кармап турганыбыз бул ушу силерге корулуп аткан шарт ошол да. Парламентке мындай Атамекендин миссиясы ушундай. Мындай үстүдөн карап кароол болуп, өкмөттүн министрин кылт эткенин жазалап турушубуз керек. Кетсинде кыкырып отура албайбыз. Биз андай эмес, биз конструктивдүү адамдар, жаштарбыз. Биз ошо бийликтин орамын түзө турган министрлерди алып келебиз. Жаш, жүрөгү таза, чыныгы коррупцияга аралашпаган адамдарды өкмөткө шайлайбыз деп ишенебиз да. Бунун баары сиздин колуңуздарда. Атамекен ар дайым, мисалы, элдин үнүн жеткизген, элдин үнүн уккан, элдин көйгөйүн көрө билген партия. Дайым элдин ичинде жеңилип да жүрдү, жеңип да жүрдү. Бирок элди таштаган жок. Оппозицияга кетсе да, алдыга чыкса да эл менен болду. Үгүт кербендин кийинки аялдамасы Шекер айылы. Кыргыз адабиятынын алпы Чыңгыз Айтматовдун кичи мекени болду. Атамекенчилердин командасын белгилүү саясатчы Рыскелди Момбеков тосуп алды. Өзгөртө турган өкмөттү өзгөртө турган ушундай жаштар чыкты. Биринчи жолу Кыргыздын тарыхында. Мына ушулар байлар менен таразага түштү. Кадыры калың жаш балдар камчыгы калың байлар менен түштү. Мына ушул айыр менен намыстын кармашык кандай болот? Кыргызстандын андан аркы келечеги дал ошол силерди берген добушка жарашат. Добуш демек. Ушул добуш деген добуш үчүн согуш болот. Саясатка аттанган жаш лидерлерге ак батасын берип, ак жолго алып элибиздин салтына ылайык алдына ак боз ат тартып, башына калпак, жолуна ак чекпен жабышты.